Адам укугу корголот деген жерден анын жансыз денеси чыккан. Тактап айтканда мындан туура 1 жыл мурун ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдали кызынын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учурган. Жаңы гана 20 жашка чыгып келечек максатына талпынган кыз болгондо да милиция бөлүмүндө укук коргоо кызматкерлеринин карамагында киши колдуу каза болгон. Андан кийин Бурулайды сактап кала албадык деген жарандар андан кечирим сурашса, эл өкүлдөрү түрдүү демилге маселелерди көтөрүп чыгышкан болчу. 1 жыл өттү. Бул жаатта кандай алгылыктуу иштер жасалды? Мына ушундай суроо менен жогорку кеңештин депутаттарына микрофон сундук. Мындан катар биз жогорку кеңеште бул боюнча бир канча күн тартибинде да маселелерди карадык. Комиссия атайын иштеп чыкты. Мыйзамдарга да өзгөртүү киргизик. Бул жерде мыйзамдагы өзгөртүү киргизген менен мыйзамдан сырткары бизде коомчулукта да бир жакшынакай идеологияда кетиш керек экен да. Сабак болгону мен кээде ушу айыл жергесине барганда көп байкайм, айрыкча мен Баткенден болом, Баткенде ала качуу деген почти токтоп калыптыр. Жогорку кеңеш кандай иш жасаш керек эле? Мисалы кыздар ала качуу же кыз келин. Мыйзамдар бар да. Мыйзам кабыл алганбыз, мурда мыйзам кабыл алганбыз. Эми азыр мындай. Мен көптөн бери айтып келатам. Бизде мыйзамдар жакшы эле мыйзамдар кабыл алынган, бирок аткаруу маселесине келгенде жакшы аткарылбайт да. Ошол эле мисалы ошол Бурулайдын жана окуясы бул деген мыйзам жазалай турган нерсе болчу да. Тиги токтоткондой эле ошого тийиштүү чара көрүшүп, көңүл бурушуп, ошо милиция кызматкерлери мындай более жооптуу мамиле кылганда мындай болбойт эле да, мындай трагедия болбойт эле деп ойлойм да. Ошол үчүн бул маселени биз жогорку кеңештен көтөргөндө бир катар депутаттар көтөргөн. Анан өкмөттөн талап кылган, ошо укук коргоо органдарынан талап кылган. Ошонун негизинде эгерде бул жогорку кеңеште көтөрүлбөгөндө бул маселе, анан кийин коомчулукта мына биздин коомубуздагы өтө мындай активный болуп атпайбы? Ошол маселе көтөрүлбөгөндө ошол милициялар жазасын албайт эле деп ойлойм да. Көбүнчө ушул биздин аял депутаттарыбыз ушул маселени козгоду да. Анткени биз өзүбүз энебиз, биздин кыздарыбыз бар. Анан бул жетиштүү эмес деп ойлойм да. Анткени биздин күч органдары бир эле күч органдарга тиешелүү маселе эмес. Бул биздин бир нече мамлекеттик органдарыбыз биригип ушул маселе үчүн иштешиш керек да. Сиз дагы бир демилге көтөрүп чыктыңыз эле да, ушул окуя унутулбасын деп, ийимдин астына эстелигин орнотолу деп. Ошол боюнча эмне болду 1 жыл ичинде? Көбүнчө каршы ошого чыгышты, желекке каршы эч ким колдогон эмес. Ошону атак биз андай кылсак, мен ойлойм, бул дагы эскертүү сабак болмок да. Желекке каршы мына 1 жыл өттү, көбүнчө дагы унутуп калышты да ошол окуяны. 1 жыл ичинде мен ачык эле айтайымчы, мындай көп нерсе кылгынган эмес да, жөн эле сөз менен калды да. Туура 1 жыл мурун ушундай кайгылуу окуя болгон, тилекке каршы. Кайгылуу окуянын аркасынан тергөө иштери жүргөн, ошол күнөөлдө табылгандар жоопкерчиликке тартылды. Кандай маселе болбосун, жогорку кеңеш бул элдин өкүлү катары коомчулукта маселени көтөрөт. Ал эми анын иш чараны аягына чыгарып чара көрүү маселеси бул укук коргоо органдары тарабынан. Биз укуктуу мамлекетте жашайбыз. Ошо мыйзамдын талаасына кандай жоопкерчилик болсо, ошонун баардыгы каралыш керек, жоопкерчиликке тартылыш керек. Келечекте деги эле ушундай социалдык маселелер тегерегинде ушул адам укугу, анын ичинде аялдардын, балдардын укугун коргоо боюнча бир топ маселе көтөрүлүп келип атат. Биз конвенцияларга да кол койгонбуз. Көзөмөлдүк функцияга ылайык ар дайым контролдоп турганга жогорку кеңеш милдеттүү. Конкреттүү иштер жогорку кеңештен биз мыйзамда бардыгын 18-ге чыга элек кыздарды алып качуу боюнча мыйзамдарды кабыл алып, аны биз толук колдоп бергенбиз. Анан иштин кандай жүрүшү боюнча бизде негизи өкмөттү көзөмөлгө алуу, анан мыйзамдарды кабыл алып берүүдө. Кабыл алып бердик. Эң негизгиси жашы жете эле кыздарды алып качуудан же болбосо ушундай бир алып качуу маселеси боюнча биз кол коюп, парламенттен колдоп бердик. Калганын эми укук коргоо органдары кандай убагында укук
бузуу болсо мына ошого карап туруп ишин алып бара беришет да. Эл өкүлдөрүнүн жообун уккандан кийин Бурулайдын атасы Турдали Кожоналиевдин бул боюнча оюн уктук. Айта кетсек, сот ала качкан жана ага бычак сайган деген жигитти 20 жылга, аны коштоп бара жаткан жаранды 7 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Жайыл РИИБинин тиешелүү милиция кызматкерлерине сот 260 миң сомдон мамлекетке айып төлөө жазасын чектеген. Мен наразы болгон жерим бул жерде милициялардын шалакылык үчүн ушул жумуш болуп атат да. Эгерде милициялар милдетин так аткарганда бул иш болбойт болчу. Бул жерде милицияларга бир эле шалакылык деп 316 статьяны коюп койду. Бул туура эмес бул. Бул жерде милициялардын 100% күнөөсү бар. Мына Кашкар Жүнчалиев деле сиздерге неме бериптир, интервью бериптир. Мен Кожоналиев атасын кабыл алдым, сүйлөштүк, бар жогу жок. Мен кабыл алган жок ал киши. Мына 1 жылдан бери зам министри кабыл алган. Бирок Кашкар Жүнчалиевди мен көргөн жокмун. Бирок милициялардын акыркы соту болду. Ошондо 260 миңден штраф салып койду аларга. Илгери Союз малында мал өлүп калса ошондой штраф салчу. Бул жерде адам өлүп атат. Бирөөнүн чырактай кызым кетип атат. Мен эмне үчүн штраф салат? Жок дегенде 2 жылбы, 3 жылбы түрмөгө кетиш керек болчу. Ошондо кыргыз элине ошондо сабак болот болчу. Кийинкилер дагы мондай болсо мондай болот экен деп милициялар дагы милдетин так аткарат болчу. Азыр бул жерде көз боймочулук болуп атат. Эч неме көкүрөгүнө жазган тууралуу дагы мен интернетке чыгардым айлам кеткенде. Аны дагы неме кылган жок булар. Бул дефибриллятордун изи дейт. Каны жоголуп, кан жок, жүрөк иштебей атса, дефибриллятордун эмнеге басат ал? Кан жок болуп өлүп атса да, кайра ага кан коюш керек эле да. Бирок мына ошо дефибриллятордун немеси деп мен повторный дагы неме бердим, экспертизаларын дагы ошондой кылып чыгарып беришти мага. Мен уже президентке жетпей атам, кайра кат жазып атам. Президент кабыл албай атат. Канча жолу кат жөнөттүңүз? 3 жолу кат жөнөттүм. Ал дейт, жооп келет, коопсуздук кеңешине жөнөтүрүп атат, соттордун баягы немесине жөнөтүрүп атат, чоңдоруна. Алар эчтекени чечпейт да. Генеральный прокуратурага жөнөтүрүп атат. Ушундай болуп атат. Мен ошо кишиге мен көргөзөй дедим эле, бул бизде бир карапайым адамга закон иштейби, иштебейби? Же эгерде менден башка бир жогору жактагы киши болгондо эмдигиче давно далилденип, давно бүтөт болчу бул иш. 1 жылдан бери созулуп атат, эчтеке бүтпөй атат. Камераны болсо айтышты, тергөө бүткүчө айтканга болбойт, балки тергөө бүтөт, бар жогу бар бизде далил бар, видео наблюдение бар, баарын алып койгонбуз. Тергөө бүткөндөн көргөзөбүз деди. Тергөө бүткөндөн жок болуп атат. Эми жок деп атат. Мен ойлойм да, кыргыз калкына дагы бир кайрылып кетейин дем. Просто мындай мукачылыкка барбасак да, чынын айтканда, бул мал эмес, неме түбөлүктүү жар болгондон кийин сүйлөшүп, жакшынакай болуп туруп эле үйлөнсө жакшы эле болот. Анан сүйбөгөн неме менен кантип жашоо болот ал? Өмүр бою жашайсың да, кандай жашоо болот? Мен түшүнбөйм да. Зордуктап барып аны бул мен түшүнбөйм, бул балдар азыркы жаштар кандай немеге кетип атат. Ошон үчүн мен дагы суранып кетерим, жакшынакай болуп сүйлөшүп, ата энеси менен сүйлөшүп, жакшынакай той кылып эле үйлөнсө мен ошого мен ыраазы элем да. Андан кийин Супер KG порталы учурда кыз келиндердин укугу кандай корголууда, деги эле аларга карата коомдун сый урматы кандай деген суроого эл өкүлдөрүнүн оюн уктук. Кыздарды сыйлоо, коргоо эң бир жакшы деңгээлде. Мен өзүм оюмча. Эң негизгиси мен айтат элем, жанагы эми укугун коргош керек же болбосо эркек менен аялдын айырмасы эч кандай болбош керек деп жанагындай мен каршымын. Эмнеге каршымын? Жанагы өз билемдик кылып азыр жанагындай туура эмес жолдордо туура эмес кийинип чыгып алган кыздарга мен чындыгында каршымын. Желекке каршы биздин мен эмени карасам, менталитет биздики ушундай да, биз кичине кыз келинчектерге мындай алардын укуктары жөнүндө бирөө айтса эле биз жаман көрөбүз да. Булар койчу, эми алардын укуктары, булар эмне, бул
Америкада жашап калабы, биз Америка эмеспиз, биз кыргызбыз деп ушундай айтышат да. Мен ойлойм, мен аларга кошулбайм, бул туура эмес негизи. Үйдө негизи аял дагы, күйөөсү дагы бир жумушту кылыш керек. Чогуу кылыш керек, андай болуш керек, аял эле кыла берсин, аял эле иштей берсин үйдө. Мен и так эле акчаны таап атам деп, андай мен ойлойм, мен бул туура эмес өзү. Ушундай болсо, күйөөлөр дагы үйлөрдө жумуштарды аткарса, мисалы ошол эле тамакты жасап, посуданы жууп, эгер азыр күлүш мүмкүн, ошону угуп алып, мындай дастан сунуштап атат ушуну. Күлүшөт, действительно күлүшөт. Бирок мен ойлойм, ушундай күйөөлөр кылса, алар уже токолдорду кармабайт, себеби убакыт болбойт. Башка аялдарга карабайт, себеби ошого дагы убакыт болбойт да. И алар дагы түшүнүп баштайт да, үйдүн жумушу дагы оор деп ошону түшүнүп баштайт. Жана айтып кеткендей, биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Биз өзүнүн улуу салттарыбыз менен дагы, бүгүнкү мыйзамдарыбыз менен дагы аял затын деги эле жаш муунду улууга урмат, кичиге сый демекчи, ушуну колдонуп келебиз. Тигил жыбыр таптакыр тепселеп атат, тебеленип атат, кароосуз калды дегенде мен таптакыр алысмын. Акыркы мезгилдерде биздин өлкөбүздө жаш балдарга болгон, кыздарга болгон үй бүлөдө зордук зомбулук боюнча абдан көп ошо оорчундуу, элдин көңүлүн бурган окуялар көп болуп атат. Кыз келиндерге, аял затына кыргыздарда мамиле жакшы болчу да, башка айланабыздагы мамлекеттерге караганда кыргыздын аял заты өзүнүн орду бар болчу да коомдо. Анан кийин ошол мамилени, ошондой отношенияны биз азыр сактай албай төмөндөп кеттиби дейм да. Буга эмне себепкер? Буга ошол эле кыйын заман, мына реформа период болуп калбадыбы? Ошол периоддо коомдо дагы неразбериха болуп, жанагындай социалдык, экономикалык ситуацияда төмөндөп кеткенине, орусча айтканда укчасы эткенде, бул сөзсүз таасир этет да. Белгилей кетсек, жаңы жылдан тартып жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми жашы жете элек кызды мажбурлап никеге тургузгандар 200 000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылат.